Турба канча жылдан бери турат ошондо? 2008 жылдан бери турат. Газ жок бирок. Газ жок. Ушул жерден токтогон, акыркысы. Токтогон, ушул жерде токтогон. Азыр эми кече мэр келди. Мэр келип шуну газдагыларга задание берди. Ошо 1-2 айдын ичинде баштайбыз деди, муну бүтүрөбүз деди. Анан ички көчөлөргө мурда жанагы элүү кылып мэриядан эме кылып атпайбы? Кош каржылоо кылабыз деп. Ага элдер макул болушту. Кудай кааласа, ал главный мына магистралга келгенден кийин ички көчөлөргө элүү менен өзүңүздөр тартып кеткен. Ооба, элүү менен. Бул бош турган темир газ түтүктөрүнүн тартылганына дээрлик 10 жыл болуп калды. Акыркы жолу 2008-жылы ушул газ түтүгү тартылып ушул жерге келип токтогон. Негизги магистралга 1 километр 700 метр темир түтүктөрү тартылбай калып, жапалактыктарга жаратылыш газы жетпей калган. Оштун жака белиндеги жапалак айылы 1996-жылы шаарга кошулган. Ошол күндөн бери коммуналдык көйгөйлөрү чечилбей келе жатат. Анын эң негизгиси бул жаратылыш газ болгон. Эми бул маселе дагы чечилүү алдында турушат. Эгер жаратылыш газы келсе, жапалактагы 10 айыл, андагы 30 миңден ашуун эл жаратылыш газы менен камсыз болушат. Ошол жылдары биз ар бир үйдөн, ар бир кожолуктан 1000 сомдон акча топтогонбуз. Кээ бир 5000 берген, кээ бир 3000 берген. Эми көпчүлүгү эмес, где-то бир 20% берген. Биз ал акчаны барып банкка которгонбуз. Банкка төгүп, ошол Сүйүн деген баланын атына ошол компанияга подрядчикке которуп бергенбиз акчаны. Ошол боюнча магистрал келип, ошол биздин Татар айылынын Малабек көчөсүндө бuna үйдүн номери 202 үй. 202 үйүнүн жанына келип токтолгон. Ош шаарынын жака белиндеги жапалак айылдык башкармалыгына жаратылыш газын тартуу 2007-жылдары башталган. Бирок долбоордогу каржылык тартыштыктардан улам негизги магистралдагы 1 километр 700 метр түтүк тартылбай калып кеткен. Калаада туруп отун менен жашап келе жаткан жергиликтүүлөр көгүлтүр оттундун тартылышына үмүттөрү деле өчтү дешет. Бул газдын трубалары чирип деле бүттү окшойт чагымда. Эми үмүт кылабыз, эми ушул мэрибиз эме газды алып келип берет деп. Биз дагы кичине болсо дагы мындай карыган картаңдар үйдө болот экенбиз. Жаш жалаңдардын баардыгы талаада болуп, таладан тамак ичеткен. Биз болсо свет жок болсо от жагышка туура келет экен. Ушу картаңдар көбүрөөк кыйналып атат да. Ушу газды алып келип берсе жакшы болот эле бизге дагы. Кала башчысы Жанарбек Акаев жергиликтүү эл менен жолугуп, газ тартуу боюнча маселесине чекит койду. Анда Газпром ишканасы менен келишим түзүлүп, жаратылыш газын жеткирүүнү жергиликтүүлөргө убадалады. Сен 10 жылдан ашуун газ эле келдиңер да. 2007-ден бери туурабы? Азыр биз мына чечим кабыл алдык, аксакал. Мэрия акчаны уже бөлүп беребиз. Акчабыз бар, даяр. Азыр УМСтин жетекчилиги жакшылык токтогонч. Siz бүгүндөн баштап тендер жарыялаңыз. Бүгүндөн баштап турбаларга. Шаардын жака белиндеги жапалакка жаратылыш газы келсе, 10 айылдагы 4000 кожолукту камтыйт. 9 чакырымдык орто газ түтүгү даяр болсо, экинчи этап менен абоненттердин үйүнө алып кирүү кош каржылоо программасы аркылуу ишке ашат. Эгер мэрия тарабынан ошол газ түтүктөрү турбалары алып берилсе, биз тарабынан монтаж кылып, ошо жалпы ошо 9 аймакка орто басымда газ түтүкчөсү мындай тартылып толук кандуу бүтөт да, мындай айткандачы. Эми ар бир ошол эле мындай калган айылдар, ошо дагы эле ошо Арек, Жапалак, Теке, Орке, ошо Татар айылдары. Ошолорго эметсек, аларга ар бир айылдын өзүнчө экинчи этап, биринчи этап бул азыр орто басымда газ түтүкчөсүнүн калыбына келтирип ишке беришибиз керек. Экинчи этап менен ар бир айылдар менен өзүнчө иштешебиз. Газпром компаниясы. Ош шаарында жаратылыш газы жетпеген 30дан ашуун жаңы конуштар, айылдар бар. Жалпы долбоор аркылуу Газпром Кыргызстан ишканасы 2030-жылга чейин жалпы аймакты газдаштырып бүтүшү керек. Бирок кыш мезгилиндеги тартыштыктан улам бул долбоор токтоп турат. Учурда Ошто 80 миңдей абонент бар. Абдумалик Базарбаев, Тейт Телебалдиев, Ош ТВ. Бул газ маселеси 2007-жылдары, 2008-жылдары газ маселеси башталып, тендерге коюлуп, бизде Сүйүн деген бала биздин өзүнүн жогорку айылдан болот. Ошол тендерден подрядчик болуп ошол баштаган. Ошол убакта биз Жапалактан бул жагы Жапалак айылдык аймактык башкармалыгын жанагы биздин Жапалак айылынан Ош Нокат кеткен жолду Ак Тилектен баштап, бул жагына айланып, мунун айынан Келметау айылына чейин барыш керек эле бул магистрал. Основной магистрал. Ошол жылдары биз ар бир үйдөн,
ар бир кожолуктан 1000 сомдон акча топтогонбуз. Кээ бир 5000 берген, кээ бир 3000 берген. Эми көпчүлүгү эмес, где-то бир 20% берген. Биз ал акчаны барып банкка которгонбуз. Банкка төгүп, ошол Сүйүн деген баланын атына ошо компанияга подрядчикке которуп бергенбиз акчаны. Ошол боюнча магистраль келип, ошол биздин Татар айылынын Малабек көчөсүндө бuna үйдүн номери 202 үй, 202 үйдүн жанына келип токтолгон. Андан Керметов айылында биздин Жапалактын МАПтын конторасынан баштап ал жанагы Көкөн бийден келген бар. Көкөн бийден келип Гүлбар Түлөкөн айылына келип токтогон ал. Ошонун экөөнүн ортолугу 1 километр 750 метр бекен, 730 метр магистрал калган. Ошол боюнча токтоп калган 2008-жылы. Ошол боюнча ушул маселе газ маселеси кийинки жылы болот дейт, кийинки жылы дейт. Каржы жоктугунанбы? Бул маселе ошол боюнча токтоп турган. 1.7 менен азыр магистрал бүтөт. Бүтөт магистрал. Бирок кечээ мен картадан көрдүм. Тейке айыл деп дагы жазылып жүрөт. Анда тейке кирбей калган. Азыр эсимде жок, бул канча километр экенин. Айланганы канча километр экенин точно билбейм. Бул западныйдан да, Көкөн бийден башталганда, мындайча айтканда Сымыттагы үйлөрдөн бияка карап тартып келген. Газдын жетекчилери келип сүйлөшкөн убакта эки жактан айдай турган болуп атат. Ошондо басым жогоруласа керек деп, давление көбүрөөк болсо керек. Эми ал специалисттер чечсе керек. Анан специалисттер. Турба канча жылдан бери турат ошондо? 2008-жылдан бери турат. Газ жок бирок. Газ жок. Ушул жерден токтогон, акыркысы. Токтогон, ушул жерде токтогон. Татар айылынын ушерне келип токтогон. 4 көчөсүнө келип токтогон. Ал жагы Гүлбар Төлөкөндө биздин Мамаев Абдырахман деген мугалимибиз бар эле мурда, директор болуп иштеген, пенсияга чыгып ал киши өтүп кетти. Ошонун жанына келип токтогон. Ошондон ушул жерге чейин 1 километр 730 метрби, 750 метрби ушундай да, мен билишимче. Ушундай болуш керек. Азыр эми кече мэр келди. Мэр келип ушуну газдагыларга задание берди. Ошо 1-2 айдын ичинде баштайбыз деди, муну бүтүрөбүз деди. Анан ички көчөлөргө мурда жанагы элүү кылып мэриядан неме кылып атпайбы? Кош каржылоо кылабыз деп. Ага элдер макул болушту. Кудай кааласа, ал главный мына магистралга келгенден кийин ички көчөлөргө элүү менен өзүңүздөр тартып кетип кетип. Ооба, элүү менен. Буну мен ошо 2000 бул магистрал тартылып атканда мен проект жазып өзүм. Өзүм проект жазып. Кеңеш айылынан Кеңеш айылынын бул мына Малабек көчөсүнүн где-то мектептин ар жагында да. 1 километр болсо керек, 1 километр. Анан бул жерде ошол айылдан Алиев деген көчө бар тиякта. Алиев көчөсүнө мына жерге чейин 1 километрге чейин эки тарабына внутренний немени тарттырганмын, турбаны. Внутренний турба. Уже үйлөргө кире турган кылып тарттырганмын. Проект. Ал бар уже даяр. Ал бар проект. Анан Аржыбай Жумабаев деген көчө мынау. Буга тартылган өзү мен смета боюнча 3,5 миллион эле да. 3,5 миллион сметалык булга, анан кийин бул жерде Алиев мектебинин 30-чу Алиев мектебинин алдында Найман Орозбек деген көчөбүз бар. Ошол көчө кириш керек эле. Акчабыз мен жазганда вешасы эмес, лежачий кылып жазып алган экенмин проектке. Кийин вешасы болгондо каржыбыз жетпей калган. Каражаты жетпей калган. Ошол боюнча алда турат. Бул Жапалак айылынын аймагынын, айыл аймагынын жалпы борбордук көчөлөрүнөн тартылган 2007-жылдары башталган. Бул эл жарым жартылай каржылоосу элдик каржылоо, жана калган арыз өтүм программасы менен каржыланып, проект долбоор боюнча 9 километр тартылыш керек эле. Ошол учурда 7,5 километр тартылып, толук бүтпөй, Ош газдын Газпромдун балансына берилбей калып кеткен. Ал бул ошол жылдан бери көп эксплуатацияда жана тиешелүү ишканага өткөзүп берилбегенине байланыштуу 2022-жылы мэрия менен ошо биргеликте дагы бир каралып чыгып, ошо 7,5 километри калган Газпром тарабынан оңдоп түзөтүлүп, калыбына келтирилген. Бирок жалпы Жапалак айыл аймагын ал жерде ошо өзүңүздөр билесиздер, Теке, Орке, Арек жана бир канча айылдар бар. 9 айылдар бар. Жалпы 4000 кожолукту газ менен камсыз кылуу үчүн бул ал мына эки жактан машина базар жактан Сымыттуу жак менен кеткен биздин газ түшчөсү бар. Мына Жапалак жактан кетип атпайбы, Актилек жактан. Экөө биригиш керек болчу, закольцовка болчу. Ошону закольцовка кылыш үчүн жанагы 1 километр 700 аралыкты монтаж кылыш керек, эки жакты кошуш керек.
ошол жердин эмеси көп жылдан бери мына 2007-2008 жылдары ошо башталып бүтпөй калса, бүгүнкү жылга чейин ошо жер чечилбей келген да. Кечегинде Жанар Кубаныч ошо жеринде барып таанышып, ошол жерде жанагы кеткен 1 километр 700гө 159 диаметрде орто басымда газ түшкүчөсүнүн турбаларын, тиешелүү жабдыктарын алып берейин мэрия тарабынан. Газпром Кыргызстан компаниясы ошо монтажын жасап берсин дагы ошо жапалактын элин ошо газ ушул ушунча жылдан бери чечилбей аткан маселесин чекит коелу деп ошол эл менен жолугушуп ошол маселени айтылды. Эгерде ошол бизде жетекчилик ага макул болуп, Газпром Кыргызстан компаниясынын эгер мэрия тарабынан ошол газ түтүктөр турбалары алып берилсе, биз тарабынан монтаж кылып, ошо жалпы ошо 9 аймакка орто басымда газ түтүкчөсү мындай тартылып толук кандуу бүтөт да, мындай айткандачы. Эми ар бир ошол эле мындай калган айылдар, ошо дагы эле ошо Арек, Жапалак, Теке, Орке, ошо Татар айылдары. Ошолорго эметсек, аларга ар бир айылдын өзүнчө экинчи этап, биринчи этап бул азыр орто басымда газ түтүкчөсүнүн калыбына келтирип ишке беришибиз керек. Экинчи этап менен ар бир айылдар менен өзүнчө иштешебиз, Газпром компаниясы. Аны менен жанагы архитектурадан алар иту жасатыш керек, проектин жасатыш керек, ар бир кожолукка дагы индивидуальный проект жасатыш керек. Аны жалпы сметаларын эсептеп беребиз. Ошо айыл баштары менен бир канча жыл иш алып барганбыз. Ал экинчи этап менен аткарылат. Ага дагы ошо бүгүнкү күндө мэрия тарабынан элик деген кош каржылоо принциби бар. 50% эметип элдер топтосо 50% мэрия каржылап берет. Биз жумуштарын жасап беребиз. Бүгүнкү күндө ошондо жанагы мен кыскача айтып кеткенде, ошо 1 километр 700 тартсак, эки жактан тең Жапалактын элине үзгүлтүксүз газ менен камсыз болууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Мына Сымытуу жак менен, мына Ак Тилек жак менен газ түтүкчөлөр биригет. Газ жетпеген өзү жанагы генеральная схема газификации деп коет. 2030га чейинки жылга бар милдеттемелерди алган боюнча Газпром негизги мындай газдашырылбаган шаардын чет жактагы аймактар бардыгы ал планга инвест программага кирген. Бирок өзүңүзгө маалым болгондой, биз газды Газпром Кыргызстан импорт мына Өзбекстандан сатып алгандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө кышында 2 ай 3 айлап мына газ үзгүлтүккө учурап калат басымычы. Ошого себептүү пока бир жаңсыл чечилмейинче мына түштүк бир гана Ош шаарына, Ош областына эмес, Баткенге, Жалал Абадка дагы түштүк аймагына ошо инвест программа убактылуу токтолуп турат, ошол маселе чечилмейинче. Эгер ошол газдын Өзбекстан тарабынан чечилип калса, себеби дегенде Өзбекстанда кышында өздөрүнө да жок болуп калат. Ошон үчүн өздөрү баягы берилген Газпромго берген обязательстволорду аткара албай атат алар. Бирок ага карабай жанагы азыр Өзбекстан өзү да муктаж болуп Газпромдон газ сатып алып атпайбы? Ошол жерде биздин объем заложенный да, ошо контрактначы. Бирок ошол дагы мындай кичине сакталбаганына байланыштуу азыр эгер ошол стабилдешип газ жакшы жөнгө салынып калса Өзбекстан тарабынан, жана сиз айтып аткан багыттагы эмелердин калктуу газдаштырылбаган калктуу конуштардын биз газдаштырып баштайбыз. Буга чейин мына предварительный эсептерди кылганбыз. Бул жерде мына Амир Темурда, Озгур жакта мындай газдаштырылбаган аймактар көп бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күнгө канча абонент бар шаар боюнча, жалпы шаар? 80 миңден ашык абонентибиз бар. Болуп турган.